Кылмыш фактыларды жаналарды жөнгө салуудагы ыкчам иш-аракеттер ТВ Кайгул программасында. Саламатсыздарбы, студияда Жадыра Түркиева. Кайгул милициясы өткөн апта спирт ичимдигин ичип алып, унаасын башкаргандар менен кызуу күрөштү. Качып кутулам дегендерин ээрчип токтотуп, каршылык көрсөткөндөрдү баш ийдирип, бейбаштык кылгандарын тийиштүү жайга жеткирип жатышты. Албетте бул жумушту аткаруу кыйынга турду. Биздин чыгармачыл топ бул аракеттерге жакындан көз салып келген. Qaysı maaş dedi? Кайгул милициясы ишин алып барып жатып, Чүй көчөсүнүн ДУ Матис унаасын токтотот. Бирок аталган унаанын айдоочусу Башибек качып аркасынан түшкөн кайгуулчуларды шаар айлантат. Калбай ээрчи отуруп гана бул унааны анан Восток 5 кичи районунан токтотуу мүмкүн болот. Айдоочу болсо унаасынан түшө калып, досторунун жанына чуркап кетет. Албетте алыс кетпей, колго түшүрүлүп, аны унаага отургузары менен достору келип ызы чуусун башташат. Sen bu formana işenip bu forma giyseler bırak koy. Sen evden bile cevap verirsin. Cevap veremem. Ya sen süreçmeçi bu. Достору мынтип тартип сакчылардын башын оорутса, айдоочусу унчукпай отура берди. Акыры күнөөсүн да мойнуна алып, түшө калып, ыргы тийген унаасын ачкычында издеп берем дейт. Sen aşağı tutuyor batmayın. Да. Вообще турамazsın. Turamazsın. Erten kudaklara sürüşür. Çok yaşmıyor işte. Ne? Üstünde. Üstünde kanı. Тартип сакчылары менен бирге изделген ачкыч табылбай, ордуна унаасын жүктөп кетчү эвакуатор чакыртылып, өзүн болсо ичип ичпегендигин текшерүүгө алып кетишет. Otur, yaşlar otur abi. Kol buzun ayrı sol kol. Yok. Yaşlar koşa. Can ben kuş alt veririm. Alt vermeyle koy otur. Can. Bunlar yaşlar yürümemeye gittim. Yürümemeye. Oturun özün oturmaysın. İşe geç bir öne. Yok. Kuş böyle gittim değil. Otur. Kuş çok. Kuş çok verir. Alt veririm de koyup gittim de. İçten de koy. İçten de koy. Yok. İçten de koy. Gümüşten başla. Tokta kuş alt veririm de. Başla ona. Bunlar ne? Yok. Oturam. Kuş alt veririm. Тийиштүү текшерүүдөн айдоочу өтүп берди. Анын жыйынтыгы менен спирт ичимдигин ичкендиги да тастыкталды. Адам эки бутылка арак ичет. Анча машина иштеген. Анча адам машина иштеген. Канча бутылка иштеген? Өз сотрудниктер иште отуруп. Жок, канча бутылка иштеген? Бир бутылка 10 бала бир бутылка арак ичти. Айдоочунун унаасы айыпына токтотуучу жайына камалды. Өзүнө протокол толтурулуп кой берилди. Дальше что? Так, личный водитель сказал, вам лично отшипать надо. Девушка, тоже дайте трубку, пожалуйста. Вот водитель. Проверить. В чем имущественный залог? Нет. Имущественный залог. Хорошо, на текшеріп көрелік. Трубку дайте. Бул айымды дагы спирт ичимдигин ичип алып, рулун башкарган деген шек менен алып келишкен. Тийиштүү текшерүүнүн жыйынтыгы менен тартип сакчыларынын шеги такталган. Но сегодня выпили. İki стаканчик aydan dolayı. Мен айвайле законопослушный гражданин элем.
Вы так мне как будто преступника нашли, да? Как будто я кого-то убила или как будто... Что, майдан болу өттүресиз да? Видео лайда атыңыз? Ну так сегодня бир жарым жыл. Машинам кай карсы мен да шакарам. Машина барасыз, конечно. Машина калтырып кетмек белеңиз. Отырыңыз. Ачпачы. Ачпай атпай. Он такой правильный водитель, блин. Мен эле отургузуп койсоңор болбойбу? Сиз ичип алып айдаган укугуңуз жок болду. Пока. Все, отырыңыз айдаңыз. Бары бүткөн соң унаасын тийиштүү жайга алып кетишти. Ордуна протокол толтурулуп, унаасы камалып өзү кой берилди. Байке, келчи балым, байке, жүрөйүк. Текшерелик, жүрүңүз. Келиңиз. Түшүп коюңуз, байке. Эми байке, мыйзам ченинде күч колдонобуз анто. Байке, эми сизге эскертип коеюн, байке. Поддерживай лично. Мыйзам ченинде күч колдонуп, ато түшүрөбүз, байке. Анда мында. Уят болот санам. Мыйзам чегинде. Силер мени мыйзамсыз кырмадыңар. Эмнеге мыйзамсыз, байке? Потому что эч кандай негиз жок ага. Жок, сиз эми ичип алып айдап келе атпайсызбы, байке? Силерге кылган ишиңер жок бөлөк. Жок, байке, Просто кызыл калып кеткен да. Байке, Эме, сиз ичип алып айдап келе атпайсызбы? аныктабайбы? Аныкташыңыз керек да. Жол эрежесин бузду деп эле. Байке, Мени сиз кынап атасыңар. Байкеси, сиз 236 статьяны бузуп, машинеңиздин чырактарын жандырбай айдап келе атасыз. Токтотсом баш ийбей качып атасыз. Хорошо. 236 мен чыракты жандырбадым. Эми келсек мына Это сизден преступление, что жок, ли, сизден жыттанып атат. Эми кыйындыга кирип текшерип коюп жүрүңүз дейм, байке. Ой, мен свадьбадан Бизге баш чыгып ийиптемиз. атпайм, мен өзүм айтып атпайм. Мен свадьбадан чыктым. Иштеңизби? Кызык кишилер. Эми аксакал жүрүңүз, эми түшүп коюңузчу, келиңиз, жүрүңүз. Текшерелик. Жүрүңүз, байке, келиңиз. Келиңиз. Жүрүңүз, байке. Жүрүңүз, байке. Жүрүңүз, байке. Бол, байке, жүрүңүз. Байке, Гел, жүрүңүз. байке. Каршылык көрсөтпөңүз. Абайла пакын. Жүрү, байке, байке. Жүрү, байке. Байке, эми мен сизге эскерттим. Мыйзам ченинде күч колдонобуз деп турабы, байке? Жүрүңүз. Жүрүңүз. Абайла пакын, байке. Акырын, байке. Акырын жүрү, байке. Мына эми түштө болот экен да ошентип эле. Бул айдоочу байкени толушканда баш ийбей качкан жана тартип сакчыларынын айтымында ээрчип барып колго түшүргөн күнү да баш ийген эмес. Анан наркологияга алып келип, алышып отуруп түшүргөн соң ичкери кирип да мүнөзүн көрсөткөн. Келиңиз, бияка отуртуңуз. Аяка барган болбойт, байке. Байке, бияка отуртуңуз дейм. Келиңиз, жүрүңүз. Бияка отуртуңуз. Жаза бересиз. Булан ким? Мен улан, байке, келиңиз. Отуруңуз бияка. Булан сен Отуруңуз дейм. Отуруңуз бияка. түрбө мага. Хорошо, отуртуңуз дейм бияка. Түр тийишпе мага. Аксакал, отуртуңузчу бияка. Келин болобу? Аты жөнүңүздү айтып коюңуз, байке. Фамилияңыз. Айтпа. Алтынбек. Адвокат чыгарам, анан кийин. Фамилияңыз аксакал. Ай, байке, бияка отур, байке. Тартпагыла. Ой, байке, байке. Бияка отур, байке. Ай, аксакал, отуруңуз дейм. Отуруңузга нарушник салат машинасы. Отуруңуз дейм. Салгандан кийин анан көрөм дагы. Отуруңуз дейм. Эмне саласың? Отуруңуз дейм, башыңыз. Байкеси. Агайда сизге түшүндүрүп айтайынчы, байке. Эми ушул жашта туруп, байке, жөн эле бизге аты жөнүңүздү айтып, аксакал. Кылбай эле. Атегенде билиш керек. За что ты задерживаешь меня? Я вас пока не задерживаю. Я вас по подразделению. Жок, за что ты меня задерживаешь? Я Ты вас мне еще не скажи. задержал. Я вас доставил в Ленды для Вы уточнения. меня задержали незаконно. Хорошо, байке, отуруңузчу келиңиз. Незаконно вы меня задержали. жөнүндө айтып коңуз. Вот ты мне скажи. Они меня задерживают незаконно. Баш ийгиси келбеген айдоочуга наркологиянын ичинен да кайгылуу кызматкери эмне тартип бузгандыгын дагы бир ирет түшүндүрүп берүүгө аргасыз болду. Скажи. Эмнени кандай предъявил деген? Вот какие ты мне предъявляешь претензии? Сиз жол эрежесинин 236 статьясынын биринчи беренесин бузуп атасыз. Жол эрежесинин ПДД, оказывается, Мени карап ответит. Ошого токтотсом, жол чырагын күйгүзбөй айдап келатканыңызга токтотсом, сиз 234 статьясын бузуп атасыз. Баш ийбей машинадан качып атасыз. Я согласен, да. Артыңыздан келип туруп, сизди токтотсом, мени карап туруңуз. Оказывается, я не включил фару. Анан кийин артыңыздан келип токтотсом,
Уксаңыз фару не включил, Сизден из-за этого меня не задерживает. спирт ичимдиктин жыты келип атат. Ошонун себебинен 2-3 пункттун негизинде сизде кыйындыга текшерген алып келдик аксакал. Эми ошого алып келсек сиз бизге каршылык көрсөтүп, ушул жерден ушул жашыңыз менен бизге кандай нерселерди көрсөтүп атасыз? Жыты келип атат дейсиң да. Мына врачтар определять этет. Эксперт, что ли, Ошон үчүн бизге аты жөнүн жазып бериңиз. Биз эксперт, направлениесин сен жазып. балакетсиң менден. Эксперттер Мына эксперттер биякта. Сен жо, сен эмне балакетсиң менден. Өзүңүз Экспертсиң менден. Аксакал, өзүңүз айтпадыңыз свадьбадан келатам. Ну что, свадьбадан келатам, да. Вы вышли чуть деп айтпадыңыз. Я вышел из свадьбы, свадьбадан келатам. Анан кийин от свадьбы. Свадьбадан иштеңиз беле? Подожди это. Үйден чыккандан кийин ровно Элин деген кафеден 100 метров от моего дома. 100 метров. Они меня догоняют и сен правила нарушать еттиң деп мени кармап атат да бул жерден. Вы за рулем. 100 метров. Эмне кылган деп булар? У них не получится. Атыңыз ким байке? Сен ишиң жок. Эгер бизге арыз моңуңуз болсо, эртең тийиштүү жакка кайрылсаңыз болот. Эгер мен жакшы болсом, протокол. Жазыңыз. Эгер протокол жакшы болсом, бала, тебе Жазыңыз. не добровать. Жазыңыз аксакал. Ал сиздин укугуңуз. Кемден кыйынсың ба? Мага аты жөнүңүздү айтып коңузчу. Кыймас байка, жумушун кылып Ай, мен эмне колуң толбодуң, айтчы. Сиз бизге Я на тебе напишу, жазыңыз. жазам, Жазыңыз. колуң толбодуң. Мыйзам ченинде колдондук. Колуң толбодуң. Ага да көнгөн жок. Айдоочу Байкен пикиринде спирт ичимдигин ичип алган адам жакын жашаса тоскоолдуксуз унаасын айдап жетип алса болот имиш. Андыктан тартип сакчылар аны бул жака мыйзамсыз кармап алып келишкен. Я им говорю, я вышел из свадьбы. Да, я выпил, 100 грамм выпил. От моего дома, от этого кафе, да, до моего дома, это 100 метров. Вот они какие лихие. Догнали меня, блин, и поймали преступника. Вот. Лихие ребята, крутые, блин. От моего дома до этого кафе 100 метров. 100 метров. Да я выпил, я не говорю. А почему пешком не пошли? Это не твое дело. Нельзя же за руль пьяным садиться. Не твое дело, мент. Мент? Да, ты мент. Кандай болбосун айдоочу Байке спирт ичимдигин ичип алып, унаасын башкаргандыгын жашырган жок. Болгону эмнеге аны кармашты деп түшүнбөй жатты. Ага түшүндүрүү аракетин көргөндөргө туура эмес кылдың деп нааразы болуп жатты. Атымды айтпайлы бар. Мен элим баары билет, Кыргызстан баары билет мени. Жо, мен тааныбайм. Вся политическая элита меня знает. Ошо мен сизди тааныбай атам да атыңыз ким айтпайсыз? Меня знает вся политическая элита. Просто интервью алганда бияка ошон үчүн аты жөнүн. Какая интрига? Интервьюга ушу аты жөнүңүз керек болот да. Керек жок. Сиз азыр бизге айтып бересиз, эмне болуп атканын, ушу аты жөнүңүздү айтып койсоңуз, ким сиз, фамилияңыз, атыңыз же жөнүндө атыңыз хотя бы. Керек жок. Элим баары билет мени. Мен деле элимин бирок тааныбай атам. Байкен өздүгүн тактоодо кыйынга турду. Айтуусуна караганда жанда документтери бар экен, бирок аны тартип сакчыларга көрсөткүсү келген эмес. Бирок түшүндүрүп отуруп, анысын да алып чыгарышты да протоколдорун толтуруп башташты. Мен на каком основании мени отурганын кантасыңдар? Айткалычы. На основании статьи 580 для установления личности. Балам, ты завтра за это будешь отвечать. Биздин направление менен жазып бере берем. Вот, Мына паспорт бүт баары чыкты. Көрдүңөр да? Мынакей. Айдоочулук бөлүгү. Мынакей. Жазып берем. Автоунаанын документи каттоо жөнүндө. Установление полный актка түшүрүп кой, полностью эмне менен баары эметилген. Табылды Оразалиевдин өздүгү такталды, бирок текшерүүдөн өтүүдөн баш тартты. Андыктан ак халатчандар алыстан келген жит менен өзүнүн ичкендигин мойнуна алгандыгына карап тастыктап беришти. Кийинки барчу жери мынтип айыпына токтотуучу жайы болду. Алтынбек. Сен арак ичпем деген мага вообще жаккан жок. Я объяснил, почему 50 грамм сөзсүз чисто ребята. Geçin değil, 50 gram içsen daima. Kanın çıkıp yaptı. Koy bak, Anı, patron.
Не надо. Поверьте, опыту, блин. Бул жака келген соң байкебиз тынчыган жок. Унаасын тапшырып жатып, улуттук коопсуздук кызматкерлерин чакырам деп коркутуп жатты. Не твое дело. А с ГКМ чакырасыз ба? Конечно, Байка ГКМ чакырам. чакырамыз. Жанатан бери коркутуп атасыз, үркүтүп атасыз аксакал болду эми байке. Кетишет го. Göttüğü sık gerek ha. Нормально böyle. Ай байке, сөгпө дейм, болду эми байке. Ушу жашка чыгып ушундай сөздөрдү сүйлөшпө. Уят душу, уят душу. Как будто вы задерживаете преступника. Причем здесь преступник, аксакал? Сиз кылган Ай. айдабаш керек. Мындай да. Байке, биз кылып аткан ишибиз коомчулукка бул алып келген пайда. Биз сизге байке, ушул сизди мас абалында айдап баратып, бирөөнү сүзүп кетпесин, бирөөнү өлтүрүп кетпесин, бирөөгө залал келтирбесин деп, ушул кылмыштын алдын алып, предупреждать этип, пересекать этип атабыз, аксакал. Унаасын камап, тартип сакчы айдоочунун ачкычын жана өздүк документтерин тапшырып беришти. Бирок эмнегедир байкебиз муну алардын утулгандыгы катары баалап жатты. Орозбол аке, мына ключуңузду берип атам, машинеңиздин ключу. Азыр паспорттарыңызды берет сизге. Хорошо, байке? Жоготуп албаңыз. Жоготуп албаңыз. Мында. Көчтөн төкө салыңыз. Ты хорошо рисуешь, да? Вот смотри. Значит, они меня сюда насильно привели. Если ты это завтра это не сдашь, это нормально не осветишь, я на тебя тоже в суд подам, блин. На него тоже в суд подам. Потому что они со мной обошлись незаконно. Байке, паспортыңыз, мынаке, паспортун берип атам. Это не твое дело. Мына машинеңиздин свидетельство регистрациясын берип атам. Меня сюда привели незаконно. Они почему вот так меня отпускают, да? Потому что они обосрались, просто понимают, что со мной это просто не пройдет это. Вот милиция наша как работает, блин. Обосрались вы, блин. Мынаке, машинеңиз. Машинеңиз, мынаке. Бүт баргадан, мына, текшерип коюңуз. Жабылды машинеңиз, ключуңузду бердим. С тобой еще разберутся. По данному факту могу объяснить то, что данный водитель управлял транспортным средством по улице Джибек-Джилу, пересечение улицы Турузбекова, в восточном направлении. При управлении данный водитель управлял транспортное средство с отключенными светоосветительными приборами, то есть который предусмотрен статьей 236 частью 1. При остановке данный водитель не подчинился, который предусматривается статьей 234. Путем преследования данная автомашина была остановлена. При проверке у данного водителя был специфический запах алкоголя. То есть по подозрению под пунктом 2.3.3 данного водителя привезли в Государственный наркологический центр, где подтвердилось его употребление спиртных напитков и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. После чего на данного водителя был составлен протокол согласно административному кодексу по статьям 234, 238 частью 1, также 236 частью тоже 1. Сейчас машина водворена на штрафстоянку. Да, транспортное средство водворено на штрафстоянку. Во всем следовании данный водитель угрожал вышестоящим органам. При этом пытался каким-то образом вменить нас в какой-то краже сотового телефона, хотя сотовый телефон находился в транспортном средстве. Вел себя неадекватно. И всячески не подчинялся, то есть оказывал неповиновение, то есть вел себя агрессивно. В результате чего данный автомобиль водворен на штрафстоянку, против него составлен протокол согласно административному кодексу. Мына кайгыл урга киши. Мына. Мен эшикке деген жокмун. Жөн эле келип уруп келишти мына. Жөн эле. Сен кимсиң? Мен оштукмун. Сен кимсиң депчи. Хорошо. Мен эшикке деген жокмун. Мен оштук эмесмин. Түндүк эмесмин.
Мен кыргызмын. Хорошо. Милиция кызматкерисиз. Мен милиция кызматкермин. Каякта иштейсиз? Менби? Ооба. Эми байкеси. Мен милиция кызматкермин да. Ошо каякта иштейсиз? Эмне кызматта? А эмнеге мен сиз мен мындай сурамжы болуп атасыз? Жок, жөн эле сурап атам, кызыгыпчы. Жок, жөн эле уруп кетишти мен. Жөн эле уруп кетишти. Булар прав болуп атат да. Бул байкебиз болсо таңкы саат 4 чамасында Чүй көчөсү менен баратып, Ауезова көчөсүн кесип түз өтүп кеткен. Күбөлөрдүн айтымында катуу ылдамдыкта баратып, көчө бүткөнүн да байкабай калганбы, жолдон чыгып ушул жака чейин келип токтогон. Сиз көрдүңүзбү эмне болгонун? Ооба. Айтып коюңузчу бизге. Тиги машина каяктан эмне болуп келет эле ошону эле. Ал тиги жактан прямой келген. 120 Чүй көчөсү менен. Скорость менен, Чүй көчөсү менен прямой келип, арыктан өтүп ушул жерге келип токтоду да, анан сүйрөлүп барып жерге токтоду. Айдоочу түз келип кирип кеткен анын изинен көрүнүп турду. Болжол менен жолдон чыккан соң да 50-60 метрдей жарык дөңгөлөктөрү менен жүрүп барган. Ушул аралыкта унаасын ала салып кетпегени жакшы дешет күбөлөр. Ал эми айдоочу өзү унаасынан чыккан соң да күбөлөр менен урушуп, ордуна милиция чакырууга туура келген. Бирок тартип сакчылар келгенде да айдоочу ар кимге асылганын койгон эмес. Жөн уруп койлу. Ак болуп бийди. Бирге. Ошол байке. Ертең соросун деңиз. Просто тура эмес кылыңар да, просто тура эмес кылыңар. Мен силерге эчтеке кылган жокмун. Мен тийген жокмун. Кечирим сурадым. Siz kimsiniz? Aytdim. Men sotrudnikman. Tura. Tura? Tura? Tura jok. Jok, birga. Jok, tura javob berdim, jok. Men seni urman. Urman ko't. Jok, urman ko't. Urman ko't. Aytdim, uka, uka, men hech qilgan jokmun. Nega men jo'nla ko'tga chiqarib qo'ydi? Nega андай qildi? Men jo'nla aytdim, yo'q, tura mendan tura ketdi dedim. Jo'nla urdim, nega meni urdi? Yo'q, nega meni urdi? Ha? Urgan жок. Ne, jalovatlar ne? İnsan var. Ha? Жалааттан эмесмин. Men de jalovattanmın. Мен аттан эмес. Yo'q, nega jalovattan? Men de qiyinman. Ha? Men de jalovattanmın. Ha? Men de jalovattanmın. Ha? Ha? Men de jalovattanmın. Men de jalovattanmın. Ne oldu? Karşı. Бир тынчып баарынан кечирим сураса, бирде отура калып, таш алып ар кимге ыргытып жатты. Пикиринде бул жакка чогулган милиция формасын кийбегендердин баары аны сабап койгондор. Menü? Sen. Na, öyle o operatör sen işten başka çamdır. Sen de gidesin sokma. Açıp ettir bir ölçü. Değil mi? Я кому покажу показания, все будет задействовано. Вы не думаете, что просто так обернется дело просто так. Просто geçirim сұраймын. Просто бекер қылдыңар. Мен неге ұрдыңар? Мен ешке қылған жоқпын. Geçirim сұрадым. О, мен стартан өтіп кеттім. Просто мен ұрбайлы оңылашы деп сұраса мен ұрып қойдыңар да. Жөнлі. Мен ешке қылған жоқпын. Мен себептен алайдан, алайқодан мен ешке білген жоқпын. Просто мен ұрып қойдыңар да. Мен жалаптан жолда тұрмын болсамшы. Sen. Baştan alıp gidin. Tamam. Tamam açkardık he. Просто мен сұраған кезім, просто тұра емес қылдыңар. Мен неге жөне қонды қылдыңар he. Неге қонды қылдыңар? Жөне. Неге қонды қылдыңар? Мен жамандық қылған жоқпын да. Мен айттым, мен де тұра емес, тұра. Мен стартан өтіп кеттім. Мен geçtim сұрадым.
Эмне үчүн мени урдуңар? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Арачолодо мындай пикирине биздин чыгармачылык топту жана ордунда жүргөн башка журналисттер да кошуп жатты. Айтымында биз да кошулуп, аны унаасынан алып чыгып сабап койгонбуз. Ордуна ыкчам топ келгенде да тынчыган жок. Айтымында өзү милиция кызматында чоң болуп иштейт. Жана эртең эле баарын таап кыйратып коет. Албетте байкез бул кылыгын кылгыча иш өзүнүн угу менен жүрүп, унаасы эвакуаторго жүктөлө берди. Ал эми ордуна алгачкылардан болуп келген кайгылуу милициясы жол кырсыгы болгондуктан ишти башка инспекторлорго өткөрүп беришти. Көпкө күттүрбөй, анан айдоочунун иниси да келди. Эмнегедир бул киши унаасынан түшүп эле ишти териштирбей, журналисттердин бирине жолунуп барды. Анан гана журналист экенин түшүнүп, токтоп, эмне болгонун сурап баштады. Что было, я только приехал сюда. Байке, вы что? Я не понял, вы что? Что случилось, Байке? Булу? Капитан милиции, Таша, просто, блядь. Что ли, блядь? Айдоочу болгон 1981-жылы туулган Исаков Улан Бакытбековичти тартип сакчылар унаага отургузуп гана тынчыта алышты. Кырсыктаган унаасын жүктөп кетишкен соң өзүнүн наркология бөлүмүнө ичип-ичпегендигин тактоо үчүн алып кетишти. Что пили? Да? Я говорю. Минералдык суу ичип мас болгон өзүн жетекчилик кызматтагы тартип сакчы деп тааныштырган айдоочунун жыйынтыгын чыгарып беришти. Андан соң өзүнө протокол толтуруу максатында айыпына токтотуучу жайына алып кетишти. Бул жактан да айдоочу чыгып алып, журналисттердин биринин аркасынан кубалап жүрдү. Албетте, инисимин деп келген кишиси барып алып келип унаасына бекитип гана тынчытты. Эң кызыгы бул киши тартип сакчы болгондуктан ордуна өздүк коопсуздук кызматкерлери да чакыртылган. Экинчилери тез эле келишти. Бирок айдоочу өзүн тартип сакчы деген киши качып кеткен экен. Бирок кызматтык көлүгүн алып коюшкандыктан анысы менен ишти алып кетишти. Белгилүү болгондой, өзүн жетекчилик кызматтамын деген айдоочу Сокулук райондук ички иштер башкармалыгында ага ыкчам кызматкер экен. Бул иштин жыйынтыгын эми өздүк коопсуздук кызматкерлери чыгармакчы. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.